Салам барына. Бул видеодо мен салык төлөөчүнүн идентификациялык номери эмне экенин, Орусияда иштеген мигранттарга эмне үчүн керек экенин жана аны кантип алуу керектигин айтып берем. Эгерде сиз өз бизнесиңизди ачам десеңиз, кыймылсыз мүлк же унаа сатып алам, же сатам десеңиз, ИНН керек. 2025 жылдын 1 мартынан тарта ИННсиз насыя алуу мүмкүн болбой калат. Мыйзамдын жаңы эрежелери ИНН ар бир адам үчүн, орусиялык жарандар үчүн да, чет өлкөлүктөр үчүн да насыя алуунун милдеттүү шарты болуп саналат. Эгер сиз буга чейин патент алган болсоңуз, анда сизде ИНН бар болушу мүмкүн. Видеонун аягында ИНН номериңизди кантип билүүнү айтып берем. Кантип ИНН алуунун эрежелери. Форманы Федералдык салык кызматынын сайтынан жүктөп алыңыз. Сайттын дареги www.налог.gov.ру. Негизги бетте кызматтар жана мамлекеттик кызматтар бөлүмүн табабыз. ИНН жөнүндө маалымат бөлүмүндө жеке жактын каттоого арызын берүү деген рубриканы басыңыз. 2-2 бухгалтердик формадагы тиркемеге шилтемени табабыз. Форма 3 барактан турат. Форманы толтуруңуз. Бул кыйын эмес. Аны компьютерде же кол менен жасоого болот. Бирок көк же кара сыяны колдонууну унутпаңыз. Биринчи бетте биз жеке маалыматтарды толтурабыз. Толук аты жөнү, жынысы, туулган жылы жана жери, жарандыгы, байланыш телефону. Экинчи бетте биз паспорттун маалыматтарын киргизебиз. Үчүнчү бетте Россия Федерациясынын аймагында болуу дареги. Болду. Анкета толтурулду. Сиз салык кызматына барууга даярсыз. Мен сизге толтурулган форманы дагы бир жолу көрсөтөм. 3 барак бар экенин унутпаңыз. Үчөөнү тең толтуруу керек. Сиз катталган аймактагы каалаган салык кызматына кайрылсаңыз болот. Москва облусунда катталган болсоңуз, Москванын жана облустун каалаган салык органына кайрылсаңыз болот. Башка аймактар үчүн маалымат ар кандай болушу мүмкүн. Андыктан өзүңүздүн шаарыңыздагы салык кызматына телефон чалып, же өзүңүз келип суроолоруңузду берсеңиз, кызматкерлер дайыма жардам беришет. Балким кимдир бирөөгө МФС менен байланышуу ыңгайлуураак. Ал жерден ИНН үчүн арызды да толтуруп тапшырсаңыз болот. Ал эми кызматкерлер муну туура кылууга жардам берет. Толтурулган ИННди алууну күтүңүз. 5 жумуш күн. Сиз арызда көрсөткөн телефон номериңизге толтурулган ИННди ала турганыңыз тууралуу СМС келет. Эгерде сиз мурда ИНН алган болсоңуз, бирок паспортуңузду жоготуп алган болсоңуз, же аны кандайдыр бир себептерден улам өзгөрткөн болсоңуз, мисалы никеге туруу үчүн жаңы ИНН алуу керек болот. Эгерде сизде ИНН бар же жокпу эсиңизде болбосо, же номериңизди унутуп калсаңыз, бул маалымат сиз үчүн. Эгерде сиз расмий түрдө жумушка орношсоңуз, анда сиз иштеген жериңиздеги бухгалтерияга кайрылып, ИННди жөнөтүүнү сурансаңыз болот. Кагаздын өзүн таба албасаңыз да, номерди бир жерге жазып сактап коюңуз. ИННди өзүңүз биле аласыз. Салык сайтында www.налог.gov.ру жеке жактын ИНН жөнүндө маалымат кызматы бар. Шилтеме боюнча өздүгүн тастыктоочу документтин түрү талаасында 10 санын көрсөтүңүз. Чет элдик жарандын паспорту. Андан кийин форманын калган талааларын толтуруп, суроо талапты жөнөтүңүз. Эгерде сиз киргизген маалыматтардын негизинде ИНН берилген болсо, анда номер баракта көрсөтүлөт. Ошондуктан дагы бир жолу айтам. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери абдан маанилүү. Расмий түрдө салык төлөп, мыйзамдаштырып, тынч жашоо үчүн аны алышыңыз керек. Баарыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалайм.